Шайда отырған шайлоонун шайтан оюндары кайрадан старт ала баштады. 6 октябрдагы плаж жолу менен өткөн парламенттик шайлоонун кесепети өлкөдө кайра шайлоо процессине жаңыдан жол ачып берди. Бүгүнкү күндө өлкөнүн башчылыгына атаандашкан 18 талапкер ат салышып жатат. Ал учурда БШК Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна катталган талапкерлердин ортосунда шайлоо бюллетенине киргизүү үчүн кезектүүлүгүн аныктоо боюнча чүчү кулак өткөрдү. Жобогала Кыргыз Республикасынын президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоого байланыштуу шайлоо аракеттеринин мөөнөттөрүнүн кыскарышын эске алуу менен добуш берүү күнүнө чейин 19 календардык күндөн кечиктирбестен чүчү кулак өткөрүлөт. Учурда коомчулук менен эксперттердин пикирин эске ала турган болсок, эки фавориттин ортосунда катуу таймаш жүрүшү күтүлөт. Мындан улам соц тармактар аркылуу баарыбызга маалым болгондой, талапкерлердин көрмандары ортосунда маалыматтык согуш менен акыя айтышмай оюндарда кызуу жүрүп жатат. Шайлоону мындай коюп, өкмөт менен мэрия борбордогу чаң аралашкан уулуу заттар менен коштолгон булганы чабага көңүл буруп койсо деген шаар тургундарынын нараачылык акциялары да интернетте чоң талкууну жаратты. Кыштын кыштай эле болгону жакшы, бирок кыштын келиши менен электр энергиясынын көйгөйү өзгөчө жаңы конуштарда күч ала баштады. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Жумабай маалымат аналитикалык программасы, анын алып баруучусу мен Нургазы Жаныбеков. Алгач бул жумадагы эң орчундуу окуялардан учкай маалымат. Баш каладагы абанын сапаты кайрадан дүйнөдөгү эң төмөн баскычка түштү. Абанын булганышына эмне себеп болду? Кыштын келиши менен электр энергиясынын колдонгондордун саны көбөйдү. Жаңы конуштарга электр энергиясы эмне себептен жетпей жатат? Бийликке умтулгандар, байлык мансапка азгырылгандар, анын даамын татып андан кол үзгүсү келбегендер үчүн шайлоо өнөктүгү кызуу башталды. Башка убакта чөнтөктөгү акчалар чачылбаса да, шайлоо башталган убакта талапкерлер акыркы акчаларын болсо да болуп көрбөгөндөй таратышат. Буга чейин оң көзүң көргөндү сол көзүң көрмөксөн болуп, оң колуң менен алганды сол колуң алмаксан болуп, кулак укканды укмаксанга салып жашап келе жатабыз. Элдин үмүтү бир гана сенсиң деп айрым талапкерлердин артынан кошоматчылык кылып, колдорунан өөп жыттап, чуркап жүргөн фактыларды да көрүп жатабыз. Эми үйрөнгөн адат өлгөндө калабы деген ой пикир жаралат. Биз 30 жылдан бери өзгөрүүнү өзүбүз талап кылабыз, бирок кайра эле кошоматчылык менен алектенип жан багып жашап келе жаткандарды тизгиндеп кое албайбыз. Заманын бөрү болсо, бөрү бол деген сөздүн мааниси эмнени түшүндүрөт? Агым менен жаша дегендин белгисиби, же баары аскадан куласа мен дагы кулашым керекпи дегенди түшүндүрөбү? Баары чуркады эле, мен дагы чуркадым деген түшүнүк менен жашап жаткандайбыз. 18 талапкердин 18ге бөлүнгөн көрмандары бар. Бул факт. Бирок көпчүлүк татыктууну тандайт. 15 декабрда Кыргызстанда президенттик шайлоо алдындагы үгүт иштери кызуу башталды. Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлагандай, талапкерлер жалпы өлкө боюнча үгүт иштерин баштоого укуктуу. Үгүт иш-чаралары талапкердин шайлоо фондундагы акча менен каржыланууга тийиш. Бул жолу шайлоо алдындагы үгүт иштеринде социалдык түйүндөрдө басым жасалууда. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Апта башында мөөнөтүнөн мурда өтө турган президенттик шайлоого катыша турган талапкерлердин акыркы тизмеси жарыяланып, үгүт иштерине расмий уруксаат берилди. Бул жолу көчөлөрдөн талапкерлердин быжыраган лозунгтарын кезиктирүүгө болбойт. Агитация башталганга чейин мамлекеттик телеканал, радио жана басылмаларга 18 талапкердин эфир убактылары боюнча чучу кулак өткөрүлгөн. Түзүлгөн графиктин негизинде бул жума ичинде президент болом дегендер коомдук каналдан 10 мүнөттүк билдирүүлөрүн жасашты. 10 январ күнү Кыргыз Республикасынын 6 президентин Таажылуу вирус пандемиясына байланыштуу үгүт учурунда мурдагыдай стадиондордо жана көчөлөрдө көп адамды топтоп, концерт, спорттук иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Ошондуктан да президенттик үгүт иштеринде бул ирет социалдык түйүндөргө басым жасалып, агитация онлайн режимде өтүп жатат. Катталуучусу көп интернет колдонуучулар жеке баракчаларына жарнама жайгаштырып, үгүт иштерине буйртма алышууда. Сунуштар көп эле, маалыматтарын атабай эле болду, бирок көп эле. Азыркы учурда эми убакыт ушундай болуп атпайбы? Элди мурдагыдай топтой албай атышат. Ар кандай оорулар болуп, анан ошо баары онлайнга өттү. Ар бир баягы кандидатка жараша болот го дейм. Ошого жараша роликтер тартылат, ошого жараша юмор жагына басым жасайбы, же болбосо башка жагыбы иши кылып, ошол эмесине жараша да.
кандидатка жараша болот да. Ошентип жарышка чыккан талапкерлердин салтка айланган убадалар парады кайрадан башталды. Бирок анын аткарылышына келгенде жыйынтык өтө төмөн. Буга чейинки шайлоолордо берилген убадалар жана анын аткарылышына атайын изилдөөлөрдү жасаган медиа эксперт Наргиза Нанакеева мурдагы өлкө башчыларына жүргүзгөн изилдөөсү боюнча буларга токтолду. Биздин сайтта биз президенттен баштап депутаттар, министрлер бардыгынын артынан убадалардын үстүнөн көзөмөл жүргүзөбүз. Анан биздин сайтта ошо Алмазбек Атамбаев ошо экс президенттердин арасында эң убадасын аткарды деген президент деп эсептелинет. Анын убадасынын саны боюнча дагы алдыда турат да. Анан ал жарымынан көп убадасын 56% убадасын аткарган экен. Андан кийин бизде ошо акыркы президент Сооронбай Жээнбеков, легитимдүү акыркы президент ошо ал 17% гана убадасын аткарды деп биздин сайтта илинип турат. Ошентсе дагы үгүт өнөктүгүндө ар бир талапкерге бирдей шарт түзүлөөрүн Борбордук шайлоо комиссиясы кабарлап жатат. БШК бир да талапкерге артыкчылык берилбейт деп ишендирүүдө. Сөзсүз түрдө бардык талапкерлерге бирдей имараттарды бөлүп берүү элдер менен жолугушуу болсо, убактысы башкалар боюнча бирөөгө артыкчылык болбош керек. Эгерде шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүдө кайсы бир талапкерлерге артыкчылык көрсөтүлүп аткан болсо, анда жерлерде аймактык шайлоо комиссияларынын алдында түзүлгөн ошол шайлоо алдындагы үгүт иштерин көзөмөлдөөчү жана ыкчам чара көрүү топтору түзүлгөн, ошол топторго арыз менен шайлоо процессинин катышуучулары кайрылса болот. Пандемия шартында элди чогултууда атайын нормалар киргизилди. Тагыраагы социалдык аралыкты сактоо, бет кап тагынуу сыяктуу эрежелерди ар бир талапкердин штабы сактоого милдеттүү. Шайлоочуларды керектүү коргонуу каражаттары менен камсыз кылуу жана эгерде ачык жерде болбосо бөлмөлөрдүн ичинде ушундай тиешелүү имараттардын ичинде болгон болсо мезгили менен желдентип туруу, жолугушуу бүткөндөн кийин ал жерде дезинфекцияны өткөрүүсү ушундай республикалык штабтын жана Борбордук шайлоо комиссиясы менен саламаттык сактоо министрлиги иштеп чыккан алгоритмде ушундай так. Эксперттер негизги атаандаштык 2 же 3 талапкердин ортосунда болоорун болжоодо. Бирок бул өнөктүк адаттагыдан өзгөчө шартка туш келгенин эске алганда бир добушту алуудагы оңойго турбастыгын жарандык активист Айболот Айдосов белгилейт. Азыркы шайлоо өтө уникалдуу деп эсептесек болот. Анткени бул шайлоо төңкөрүштөн кийин болуп жатат. Анан кийин парламенттик шайлоодон кийин болуп жатат. Ошол себептен азыркы шарттар өзгөчө деп айтсак болот. Анткени элдин ишеничи бийликке, саясатчыларга өтө төмөн болуп турат. Ушул учурда азыр элдердин ишеничин кайра жандандыруу бул өтө кыйын, өтө бир кандай десек, бир оор иш катары деп айтсак болот. Өнөктүктө добуш берүүчүлөрдүн санынын аз болушунун дагы бир себеби референдум менен шайлоонун бир күндө өтүшү. Экинчиден жаңы кирген өзгөртүүлөр тууралуу элде маалыматтын жоктугу. Бул жолу шайлоого келген ар бир жаран өлкө президентин гана тандабастан мамлекеттик башкаруунун формасы президенттик же парламенттик деп добуш берүүгө милдеттүү. Буга кошумча бул ирет форма 2 жоюлду. Эми ар бир кыргызстандык каттоого турган жеринен гана добуш бере алат. Эгер шайлоочу добуш берүү күнү каттоого турган аймакта эмес болсо, 29 декабрга чейин учурда жашаган жерине каттоого турушу керек. Болбосо шайлоочулардын жаңы тизмесине киргизилбейт. Талапкерлердин бардыгын каттоону Борбордук шайлоо комиссиясы аяктады. Эртеңден баштап шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат. Шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүдө талапкерлердин өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын талаптарын так аткаруу менен жүргүзүш керек. Мындай жаңы эреженин натыйжасында бул ирет добуш берүүчүлөрдүн саны да, добуш сатып алуу фактылары да аз болоору күтүлүп жатат. Саясат талдоочулар добуш сатып алууларга коомчулук каршы турат деген пикирде. Эми 10 январда боло турган президенттик шайлоодо менимче бул анча курч болбойбу деген оюм бар. Себеби биринчиден мына кандидаттар белгилүү болуп калды. Ошол кандидаттардын сап башында тургандар, айталы Жапаров менен Мадымаровду айтсак, экөө тең мындай терс жол, добуштарды сатып алуу, кара пиар, башка эмелерге мындай ыктабай турган кандидаттар деп ойлойм. Экинчиден мына биздеги кийинки окуялар, булар дагы ушул
бул жолу добуш сатып алууга катуу мындай каршы турат. Анткени менен пандемиянын кесепетинен жумушунан кол жуугандар, акчага зарыгып тургандар бул жолу деле добуштарын сатат дегендер жок эмес. Үгүт өнөктүгү 8 январь саат 00 чейин созулмакчы. 12 январга чейин БШК добуш берүүнүн жыйынтыгын жана катышкан шайлоочулардын тизмесин жарыялайт. Ал эми 24 январга чейин шайлоо өткөнү же өтпөгөнү расмий айтылат. Чынара Нурсейитова, Чолпон Бейшелен кызы, Алтынбек Саакиев, Жума Баян. Ар жыл сайын декабрь айы башталгандан баштап эле Борбор калабызда жүрөк өйгөн маселелер чыга баштайт. Мисал катары бир нече фактыларды айтсак болот. Бир жылы Жептин авариясы коомчулукта талкуу жаратса, бул жылы абанын булганышы шаардыктардын башкы маселесине айланды. Айрым жаңы конуштарга электр энергиясынын жетишерлик деңгээлде берилбей жаткандан улам, конуштун тургундары сууктан сактаныш үчүн ар кандай ыкмаларды колдонушат. Соц тармактарда Борбор каланын азыркы коюу кара түтүн баскан көрүнүшү тууралуу үрөй учурган сүрөттөр шаар тургундарынын тынчын ала баштады. Бул көрүнүш жыл сайын кыш мезгили башталгандан баштап эле орун алат. Өндүрүлгөн электр энергиясынын жетишсиздиги абанын булганышына түздөн түз тиешеси бар. Башкаладагы абанын сапаты кайрадан дүйнөдөгү эң төмөн баскычка түштү. 14 декабрга карата Бишкектеги абанын курамындагы уулуу заттар эл аралык көрсөткүчтөр боюнча 300 микробөлүк деп эсептелип, ден соолукка кооптуу катары көрсөтүлүүдө. Суук түшөрү менен шаарды түтүн каптап, абанын кескин булганып кетиши тургундарды бир топко батыр кылууда. Абанын мынчалык булгануусуна эмне себеп жана аны чечүүнүн жолу барбы? Кийинки сюжетте. Учурда биз Бишкек шаарынын четиндеги Боз Бөлтөк тоосунда турабыз. Калааны кара түтүн каптап калгандыктан бул жерден эч нерсе көрүнбөйт. Айта кетсек, кечээ 13 декабрда Бишкек шаары абанын булгануусу боюнча дүйнөлүк рейтингде алдыңкы орунга чыккан. Бүгүнкү күндө Кыргыз гидромет агенттиги тарабынан абадагы зыяндуу заттарды байкоочу атайын жабдыктар баш калаанын бир нече жерине орнотулган. Бул аппараттар абанын булганышын өлчөп, мүнөт сайын маалымат берип турат. Автоматтык станцияда bizde анализаторлар бар, 3 анализатор, 9 показательдерди аныктайт. SO2, CO, анан NO, NO2, NOx. Ошондой эле бизде Asiris бар. Бул PM10, жалпы чаң ТСП, PM2,5 жана PM1 майда дисперстүү бөлүкчөлөрдү аныктайт. Жалпы чаң жыл массивтерде новостройкада көп болот. Анткени азыр отопительный сезон болуп жатканда жанагындай некачественный уголь, некачественный көмүр менен от чаккан үчүн ошон үчүн чаңдын показательдери жогору болуп чыгат. Жайында бул негизи превышениялар бир марттын аягына чейин болот. Андан кийин уже түшүп баштайт. Бишкекте экологиялык абал өтө начар экендигин экологдор тынбай айтып келишет. Шаардын абасынын булгануу себептери абдан көп. Алсак жылуулук системалары, ишканалардан жана эски автоунаалардан бөлүнүп чыгып жаткан уулуу заттар экологияны бузуп жатат. Ошондой эле учурда күн сууктап, температуранын ылдыйлашы менен түтүндүн абада көбөйүшү көбүрөөк байкалат. Экологдор бул көйгөйдү чечүүдө мамлекет комплекстүү иш-чараларды алып барышы керектигин белгилейт. Экология дегенде, мисалы үчүн бизде көбүнчө түшүнөт да, бул экология деселе бул таштанды экен депчи. Ал негизи таштанды эмес да, экология деген бул айлана чөйрө деген сөз. Биз ошол чөйрөдө жашайбыз да, биз вакуумда жашабайбыз. Мисалы үчүн менин үйүм жылуу болсо болду, же болбосо мен жага берсем меникин эле ошол абаны булгамак беле деп ойлоп калышы мүмкүн да. Андай эмес, биз ошо баардыгыбыз чогулуп ошол чөйрөнүн ичинде жашайбыз да. Ошондуктан ар бир өзүбүздүн ошо чөйрөгө келтирип жаткан мисалы үчүн баягы зыяндуу кыймыл аракеттерибизди азайтканга аракет кылып, Бишкек шаарындагы абанын абалы боюнча 3 жылдан бери эле жылдан жылга кыш башталганда сөз болуп келет, бирок эч чечилген жок да. Анткени Кыргызстан ошол дүйнөлүк рейтингде кир аба боюнча биринчи орунга биринчи жолу чыгып жаткан жок. Мурунку жылы дагы ушундай абал кайталанган. Кыш бүтөт менин оюмча. Анан сөз да ошо менен бүтүп калат дагы. Ошол биз жайкы, жазгы, күзгү айларды ошол даярдыкты мындай колго албай атабыз.
Өлкөгө абаны булгаган сапатсыз күйүүчү майларды ташып келүүнү токтотуу талабы менен буга чейин жарандык активисттер экономика министрлигинин алдына митингге чыгышты. Буга чейин Кыргызстан нефтитрейдерлер ассоциациясы жана экологтор Кыргызстандын экономика министрлиги Евразия экономикалык комиссиясына бензиндин жана дизелдик отундун сапатын жөнгө салуучу бажы бирлигинин техникалык регламентинин аткарылышын 2025 жылга чейин узартуу өтүнүчү менен кайрылышканын айтып чыгышкан. Митингчилер министрликтен аталган өтүнүчүн кайра чакыртып алууну талап кылышты. Бардыгын эле мынау новостройкадагыларга төңкөп ачпай, ошолор көмүр жагып эле анан Бишкектин бардыгын акмагын чыгарып атат деп тим койсо ушунун кутулганын турат. Жок, Минэкономиканын бир долбоору бар экен. Кыргызстан сайттарында, Facebook'та бир да жазбаптыр. ЭАЭКтин сайтына кыртып коюптур. Биз өзүбүздүн нефти компанияларды колдош үчүн бизге арзан сапаттуу бензиндерди сата бергиле деп Россиядан өздөрү сурап атат. Хотя ЭАЭКтин стандарты боюнча К5тен ылдый сатылбаш керек. Эмне себептен мында кылып атат? Бул жерде 5-6 бир фирма бар экен. Печное топливоду арзан алып келип алып, кайра эле заправкага киргизип, же контрабанда менен, то есть бул акциздан качуу да, жана растаможкадан качуу, жолдон мамлекетке акча төлөөдөн. Мен силерге азыр кыскараак эле түшүндүрүп берип коеюн. 5 миллиард сомдой мамлекеттин бюджетине эмес, ошо фирмалардын чөнтөгүнө кетип атат. Долбоорду атазыбайт этсин. Буга каршы бизге кислород керек. Бизге машинабыз туруп айдалбаса айдалбайт, бизге аба керек деген сөз менен. Учурда Кыргызстандын аймагында төмөнкү сапаттагы К3 бензини жана дизелдик отун пайдаланылат. Адистердин пикиринде, өлкөдө сатылган 92-95 маркасындагы бензин белгиси иш жүзүндө стандартка жооп бербейт. К5 менен иштеген 50 уна, К2 күйүүчү майын куюп алган 1 уна сыяктуу эле күкүрт кычкыл газын бөлүп чыгарат. Жылына сапаттуу бензинди колдонгондо жылына 2000 тонна баягы уулуу заттарды бөлүп чыгарат экен. 2000 тонна бир эле автоунаа. Биз санап чыкканбыз. Былтыркы биздин Министерство транспорта деп атпайсызбы, ошонун маалыматын алып, аны биз санап көргөнбүз. Бизде деген 2019 жылдын статистикасы боюнча 450 миң экен. Кыргызстанда. Аны биз санап чыкканбыз. Эгерде биздин ошо автоунаалар баягы канча орто эсеп менен бөлүп чыкканда, биздин эле Кыргызстанда автоунаалардан чыккан уулуу заттар 8 миллион тоннаны түзөт экен бир жылда. 8 миллион тонна. Анан кийин могу смог каяктан дейсиңер. Айрыкча абанын 50%дан жогору булгануусуна автоунаалар себеп болууда. Биринчиден, машинелердин бардыгы техникалык жактан өтө начар абалда. Экинчиден, көп унааларда түтүн чыккан бөлүгүндөгү зыяндуу химиялык заттарды тосуп калып, чыпкалоочу кызмат аткарган катализатор жок. Тактап айтканда, катализатор зыяндуу заттарды аягына чейин күйгүзүп, өзүнө алып калып, анчейин коркунучсуз заттарды абага бөлүп чыгарат. Бирок бүгүнкү күндө унаа оңдоочу жайларга жарандар катализатор орнотуу үчүн эмес, тескерисинче, аны унаадан алып салып, сатуу үчүн да кайрылышкандар бар. Мына мен жакында эле машинанын башка бир тетигин алмаштырайын деп, атайын оңдотоюн деп, унаа оңдоочу жерге баргам. Ал жерге барып, ошо унаанын оңдолушун күтүп отурсам, ошол эле учурда бир сааттын аралыгында мага 3 бала келди да. Катализаторуңузду сатпайсызбы байке, мунун кереги жок. Машинаңызды кыйнайт. Андан көрө алып салсаңыз, машинаңыз жакшы жүрүп калат, тартыштары жакшы болуп калат деп эме кылышты. Көп суммада акча да сунушташты да. Биринен өтүп, бири талашып атышты. 25 миңден 28 миңге чейин беришти үчөөгө келип. Албетте бул экологияга зыянын алып келет. Бул катализатор деген атайын ушул зыяндуу түтүндөрдү чыгарып салбаш үчүн ошолорду кармап калуучу фильтр экен да. Буну атайын ошон үчүн коюшкан экен. А биздикилер аны ойлонбостон эле акчасына кызыгып, же балким акчага зарыкканда сатып салып атышат да. Айта кетсек, Европа өлкөлөрүндө жыл сайын машиненин ар бир тетиги дыккат текшерилет. Эгер тазалоочу системасы иштен чыга турган болсо, чоң суммадагы айып пул төлөнөт. Өзбекстанды эле алсак, алардын 50% унаалары газ менен жүрөт. Биринчиден өтө үнөмдүү, экинчиден экологиялык зыяны да азыраак. Ал арада Жогорку кеңештин 16 декабрдагы отурумунда вице-премьер-министр Равшан Сабиров автоунааларды техникалык кароодон өткөрүү тартибин кайрадан киргизилерин билдирди. Техникалык кароону кайра киргизели деп турабыз. Азыркы тапта катализатору жок машинеден көмүр кычкыл газы 2-2,5 эсе көп чыгып жатканын билебиз. Ошол учурда илимпоздор менен жарандык коом чогулуп, мамлекеттик органдар менен чогуу талкуулап жатабыз.
Кыргызстанда автоунааны милдеттүү кароодон өткөрүү тартиби 2012 жылы алынып салынган. Адистер өкмөт азыр техникалык кароону комплекстүү ишке киргизсе, кайрадан коррупциялык схемалар көбөйүшү мүмкүндүгүн айтышат. Учурда өлкөдөгү унаалардын дээрлик 80% жараксыз абалда. Автоунаалар абаны өтө булгабашы үчүн катализатор керек деген маселе буга чейин да көтөрүлүп келген. Бул жумада активисттер абанын кирдеп жатканына байланыштуу. Жогорку кеңештин алдына митингке да чыгышты. Алар автоунааларга катализатор орнотууну жана эски унааларды киргизүүгө тыюу салууну талап кылышты. Бирок жыл сайын суук түшкөн мезгилде бул маселе байма-бай көтөрүлөт да кайра эле унутта калып чечилбей калат. Тазагүл Милбекова, Калыс Сакибаев, Жума Баян. Борбор Азиядагы суу башы эсептелген Кыргызстанда эгемендик жылдардан бери кара эле энергетика тармагы жакшы өнүкпөй келе жатат. Электр энергиясын үнөмдөө, кошумча энергия булактарын табуу маселеси жыл сайын көтөрүлүп жатканы менен андан майнап чыкпай келет. Бүгүнкү күндө карапайым калк үчүн электр энергиясынын тарифтик баасы 1 киловатт-саатына 0,77 сомду түзөт. Адистердин айтымында мындай тарифтер дүйнөдө эң эле төмөн деп эсептелинет. Тарифте Тажикстанга караганда 1,6 эсе, Өзбекстанга 3,7 эсе, Казакстанга 5,5 эсе, Орусияга 6,3 эсе, Эстония менен салыштырмалуу 13 эсе арзан деп эсептешет. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү кыш мезгили башталгандан тарта жыл сайын азайып кетет. Анын себебин адистер ар кандай себептер менен байланыштырат. Эксперттердин айтымында Кыргыз Республикасында электр энергияга болгон таңкыстык көп жылга дейре созулушу мүмкүн. Анын башкы себеби өзүбүздө өндүрүлгөн электр энергиясы алгач жеке колго сатылып, андан соң алар элге 2 эсе кымбат баада сатышат. Кезегинде Токтогул суу сактагычындагы коррупциялык схеманын бети ачылбай, анын кесепети тезеңерди тере бергиле деген шылтоого алып келген. Мындан улам ошол кездеги электр энергиясына болгон тариф көтөрүлүп, эл арасында нааразычылыкты туудурган. Быйылкы жылы Кыргызстанда электр энергиясы маал-маалы менен өчүрүлүшү мүмкүн экендигин өкмөт эскертүүдө. Ал эми жаңы конуш тургундары соңку 2 аптадан бери өчүрүүлөр күндөн болуп келе жатканын айтууда. Кыш ортолобой жатып, электр энергиясындагы тартыштыктын пайда болушу өкмөттүн кыш мезгилине даярдыгы начар экенинен кабар берет. Жаңы конуштардагы жашоочулардын айтымында электр энергиясынын калкка берилүүсү жетишерлик деңгээлде болбой жатат. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Аламүдүн районуна караштуу Акчар конушунун тургуну Чолпонай Малаева акыркы 1 айдан бери электр энергиясынын кубаттуулугу өтө аз болуп жатканын айтат. Анысы аз келгенсип күн сайын жарык өчүрүлөт. Кычыраган кышта электр энергиясынын үзгүлтүккө учурашы чийдей 5 небереси менен жашаган чоң энени түшүккө салууда. Түндө өчүп калат, тамакланды кап-караңгы. 6-да өчүп калат. Кече күнү ошу күйбөдү саат 1-гече. Отурдук күйбөдөн ушинтип отурабыз караңгыда. Караңгыда өтүп отурабыз. Не кылабыз, кыйынчылык болуп атат. Кечкырынан күндө слабый жинчирактай өлгүш. Онусуга да шүгүрдө отурдук. Не кылайын, айла жок. Акчарга бири да шайлоого келсет. Шайлоодон кийин ишин аткарат да кресло отуруп алышып, Акчар элин таштап коет. Айта кетсек, 16 декабрда кечке жуук аталган конуштун тургундары күн сайын 5-6 саатка, айрым учурларда 1 сутка бою электр жарыгы өчүрүлүп жаткандыгына нааразы болуп, айланма жолду бууп, жол жээгинде дөңгөлөктөрдү өрттөп, унааларды өткөрбөй коюшкан. Обязной жабылды, туугандар. Трансформация боюнча экен. Аламүдүн райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери окуя болгон жерге коомдук тартипти коргоо жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн барып, нааразы болгондорду түшүндүрүү жолу менен таркаткан. Бул жерге биздин жергиликтүү бийлик тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн жана милиция кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин 21:00 чамаларында ошо жашоочулар тарап кетишкен жана ошо объездной жолу ачылган. Акжар конушу басып алган жерлердин катарына кирет. Калктын саны 3000ге чукул. Аталган конуштун координациясы айылды мыйзамдаштырып, электр энергия көйгөйүн чечип берүү өтүнүчү менен өкмөткө бир нече ирет кайрылуу жөнөтүшкөн. Бирок анда майнап чыкпай келет. 2006-жылы түптөлгөн Акжар конушун электр энергиясы менен камсыз кылуу үчүн 2011-жылы мамлекет тарабынан 16 миллион сом бөлүнүп, Электросила жоопкерчилиги чектелген коому айылга жарык берүүгө милдеттеме алган. Конуш эли ишкана электр энергиясын атайлап өчүрүп жатат деген пикирде. Электросиланы ишканасынын жетекчиси Али Рамазанович Вадянов айтты. Мен
силердин конуштан высоковольтный линия өткөрөйүн десем өткөрбөй койгонсуңар, мындай кайталана берет деди. Анан элдер ошого да кыжырданды да, эмнеге кайталана бериш керек? Бул мамлекет тарабынан акча бөлүнсө, Байжановдун бул жерде бир столбасы болбосо деген нааразычылыктар болду. Бизге ошол бул жерден келген трансформатордан келген линиядан Дордой базарына 2 трансформатор ошо бизге кетчү чубалгыдан киргизип бериптир деп комиссия келип айтып кетти. Мен өзүм көргөн жокмун. Ошондо биздин жеп аткан нанды Дордойго берип койду деген болуп атат да, бул менин түшүнүгүмдө. Ал эми Электросила жоопкерчилиги чектелген коому кыш мезгилине байланыштуу электр энергиясы өтө көп колдонуудан улам тез авария болуп жатканын белгилейт. Мындай көрүнүш мамлекеттик ишканалар тейлеген аймактарда дагы болуп жатат дейт ал. Ну так, поступить. Электр энергиясын көп колдонуудан улам тез авария болуп турат. Бул бир гана Ак Жар конушундагы эле эмес, башка аймактарда да ушундай көйгөй бар. Мамлекеттик ишканалар тейлеген турак жай массивдеринде да чыңалуудан улам өчүрүүлөр болуп жатат. Бирок күнүнө 1-1,5 сааттан ашык эмес. Где-то время в 11, нагрузка уже так падает. Учурда республика боюнча мындай жеке менчик 29 компания электр энергиясын жеткирүүдө. Алар өкмөткө караштуу отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик тараптан берилген лицензияга ылайык сапаттуу электр жарыгын кардарларга жеткирип берүүгө милдеттеме алган. Бирок Ак Жар конушундагы жагдай боюнча агенттикке бир дагы керектөөчү тараптан арыз келип түшкөн эмес. Лицензиянын эң эле мындай биринчи эмеси алар келишим түзөт биз менен. То что ошондой лицензияны алгандан кийин уруксаттаманы полный жалпы биздин жарандарыбызга бесперебойно качественный электроэнергияны биз сатабыз деген. Ошо негизинде эле андан кийин в соответствии закона о защите прав потребителей деген бар. Биздин жарандарыбыз бизге кайрылса, биздин мамлекеттик агентке, то биз мыйзам негизинде ошо карап чыкканга укугубуз бар. Чын айтканда бизге биздин жарандарыбыз биздин мамлекеттик агентке кайрылуу менен келген эмес. Эгер агенттикке керектөөчү тараптан жеке компанияларга нааразычылыктар келген болсо, иликтөө иштери жүргүзүлөт. Анда негизсиз өчүрүүлөр же электр жарыгынын кубаты кескин төмөн түшкөнү аныкталса, компаниянын лицензиясын алып коюуга болот. Аларда электр жарыгы автоматтык түрдө өтүшү мүмкүн экендигин өкмөт дагы кулак кагыш кылууда. Вице-премьер-министр Равшан Сабировдун айтымында электр энергиясы өтө көп колдонулууда. Керектөө суткасына 10 миллион киловатт-саатка өсүп жатат. Мындан улам жабдууларды сактап калуу үчүн ушундай кадамдар жасалышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө электроэнергия мына Токтогул суу сактагычында 13 миллиард бир кубометр калды, суу калды бүгүнкү күндөчү. Кечеги электроэнергиянын потреблениясы 67 миллионго жетти. Мурдакынкы болсо 70 миллионго жетти. Бул 7 миллионго 10 миллионго көп. Бүгүнкү күндө электропотребление көбөйүп атат. Бүгүнкү күндө жанагы бар подстанциялардын бардыгы кызып кетип атат. Бүгүнкү күндө биз автоматика өзү верное отключение болсо да автоматика өзү автоматтык түрдө өчүрүшү мүмкүн. Ал эми Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому азыркы тапта мамлекет тейлеген ишканаларда эч кандай чектөөлөр болбогонун айтууда. Бирок чыңалуу жогору болуп, көмөк чордондорго күч келүүдө. Биз азыр бул өчүрүүлөр болтуруу боюнча багытында жумуш алып барып эле турабыз. Азырынча болушунча колдон келишинче ички схемаларды өзгөртүүлөр жолу менен бул абалдан чыкканга аракет кылып атабыз. Эгер ушундай багытта күндөн күнгө дагы көтөрүлөбүз электроэнергиялар, биз жабдууларды сактап калышка айласыз болобуз, бирок өчүрүүлөр боюнча азырынча жумуш алып барып эле турабыз. Азыркы тапта көрсөтүлгөн чектен эң көп Чүй жана Бишкек шаары ашып жатат. Кыш ортолугуй жатып, жарыктын үзгүлтүккө учурашы өкмөттүн кыш мезгилине жетиштүү камылга көрбөгөнүнүн натыйжасы экендигин эксперттер айтууда. Проблема возникла не сегодня. Кыргызстандын электр тармагы өтө оор акыбалда турат. Кыш башталбай жатып, электр энергияны колдонуу эң жогорку чекке жетти деп жатышат. Мындай маселе жыл сайын кышында гана көтөрүлүп, жайында ошол боюнча унутта калат. Бирок эмнеге өкмөт маселени күн жылуу учурунда чечпейт. Кышка даярдык жок деп кесе айтса болот. Жылдан жылга электр энергиясын керектөөчүлөрдүн саны өсүп жаткандыктан жабдууларды ага жараша шайкеш келтирип туруу керек. Бирок бизде андай иштер аткарылган жок. Дагы бир себепчи Кыргызстандын энергетикалык кризиске кептелишине өлкөнүн энергия секторунун башында компетенттүү эмес жетекчилердин отурганы себептейт. Бул маселелер боло турган деле иш, бирок ушуга чектебей коюп өтүүгө да бизде мүмкүнчүлүктөр бар Кыргызстандачы. Аны жасаш үчүн энергетиктер, профессионал энергетиктер керек да. Кийинки учурларда
тияктан партиянын жетекчиси айтты, бияктан келди деп отуруп туруп, менеджерлерди даярдап коюшканда профессионал энергетиктер эмес. Алар көп нерсени байкашпайт, билишпейт, көрүшпөйт. Ошонун натыйжасында биздин энергетика системасы Кыргызстанда ушул акыбалга келип калды. Эми өкмөт электр энергиясына чектөө киргизип же киргизбери азырынча белгисиз. Шолпон Бейшелен кызы, Гүлчүрө Казымкулов, Жума Баян үчүн. Табиаттын жаман мезгили болбойт. Синоптиктер кычырган кыш быйыл эрте келди деп айтып жатышат. Балким анын дагы өзүнүн жакшы жагы бар чыгар. Буга чейинки канчалаган кыш мезгилин жана кыйын сыноолорду башыбыздан кечирдик. Дагы да болсо чыдап, сабыр кылып жашай беребиз. Шайлоо өнөктүгү башталгандан бери пандемияны унутуп бараткандай түр сезилет. Шайлоодон кийин да жашоо бар дегендей өлкө башчылыгына татыктуу адамды шайлоо менен бирге дарыгерлер айткан эрежелерди сактап, өзүбүздүн саламаттыгыбызга кам көрөлү. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.